Президент Садыр Жапаров бүгін 2 мартта мамлекеттик иш сапарын алкагында Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, ошондой эле биргелешкен өз ара алаканын мындан аркы келечеги талкууланды. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду мамлекет башчысы кызматына шайланышы менен дагы бир жолу куттуктады. Касым-Жомарт Токаев тараптар күн тартибиндеги эки тараптуу бир катар актуалдуу темаларды дыккат талкуулашканын, мындан аркы алакалардын негизги багыттарын аныкташканын, аймактык жана эл аралык түзүмдөрдүн алкагында диалогду бекемдөө боюнча пикир алышкандыгын айтып, тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанганын белгиледи. Казакстандын президенти өлкөлөр ортосунда өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга мүмкүн болбой турган маселе жок экендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, мамлекеттик сапар 2 март күнү башталып 2 күнгө созулмакчы. Коррупция фактысы боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын башкармалынын башчысы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Такталгандай, финансы полициясынын кызматкерлери кызматтык абалынан пайдаланып, жарандар менен сүйлөшүп алып, кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу жана ири өлчөмдөгү каражаттарды Кыргыз Республикасынан чыгарып кетүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурушкан. Алынган маалыматка ылайык, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматкерлери аталган мыйзам бузууларды жашырган үчүн аталган каналдын уюштуруучуларынан 180 миллион сом өлчөмүндө пара алышкан. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоо үчүн тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кылмыш чөйрөсүндө Улан Узун деген ат менен белгилүү Улан Барчакеевке кылмыш иши козголуп кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Барчакеев УКМК тергеп жаткан иштин алкагында кылмышка байланыштуу иштердин негизинде кечээ 1 мартта колго түшүрүлгөн. Анын кылмыш процессуалдык кодексинин 98-беренесинин негизинде УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылды. Кыргызстанга акциздик белгиси жок 500 000 таңгактан ашык тамеки ташылып келгенин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Ирандан тамеки өнүмдөрүн Кыргызстандын жараны деген адамдын аты менен алып келишкен. Бул жаран эч кандай экономикалык ишмердүүлүк менен алектенбейт, салык органдарында каттоодон өткөн эмес. Аткезчилик жол менен алып келинген тамекинин саны 500 000 таңгактан ашат деп айтылат маалыматта. Финансы полициясынын алдын ала эсептөөсү боюнча ташып келинген чыгымдын акциздик салыгы 20,7 миллион сомду түзмөк. Ички иштер министрлиги кытайлык жаранды тоноого шектелип, 36 жана 26 жаштагы 2 киши кармалганын маалымдады. Шектүүлөрдүн бири да Кытайдын жараны болгон. Учурда алар ички иштер министрликтин тергөө абагына 2 айга камалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. 20 февралда чет мамлекеттин жараны бейтааныш кишилерге чара көрүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Милициянын маалыматына ылайык, 19 февралда Чүйдүн Кант шаарында өздөрүн кылмыштуу топтун мүчөсү катары тааныштырган 5-6 киши кытайлык жаранды автоунаага күчтөп салып, Карабалта шаарына алып барышкан. Шектүүлөр аны күч колдонуп коркутуп, $5000 талап кылган. Капчыгындагы 5000 сомун тартып алышкан. Милиция 22 февралда шектүүлөрдү $1000 алып жаткан жеринен колго түшүргөн. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Бишкекте дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөшүү кызматынан билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталгандан бери илдеттен кайтыш болгондордун жалпы саны 1467ге жетти. Расмий статистикага караганда акыркы бир ай ичинде өлкөдө илдет 53 адамдын өмүрүн алды. 2 февралдагы маалыматта курмандыктардын жалпы саны 1414 болчу. Бир күндө вирус 57 кишиден жаңы аныкталды. Пандемияда илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 86 300 киши болду. Анын 83 269-у сакайган. Бир күндө ооруканалардан 59 бейтап айыгып чыкты. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги коронавирус пандемиясынын биринчи толкунунда мамлекеттин казынасына 3 миллион 500 000 сом зыян алып келген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдирди. Көзөмөл органы текшерүү учурунда министрликте дарыларды сатып алууда бир катар мыйзам бузуулар болгонун аныктаган. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Дүйнөлүк банктын эсебинен коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүнүн алкагында лапинавир, ритонавир препараттарын сатып алганы аныкталды. Кийинчерээк ал банк тарабынан баалоо баскычында сатылып алынган дары
дармектердин тизмесинен чыгарылган. Бирок буга карабастан министрлик чукул зарылчылыктан улам 2020-жылдын 13-апрелинде республикалык бюджеттин эсебинен Мы жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ишканасынан жалпы баасы 3,5 миллион сомго калидавир дарысын түз сатып алган. Препарат ошол боюнча кампада турат, эч бир ооруканаларга бөлүштүрүлгөн эмес. Шаардык кеңештерге катыша турган партиялардын документтерин кабыл алуу 2-мартка караган түнү саат 12-де аяктады. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынан билдиргендей, тиешелүү документтери менен арыздарын 27 партия тапшырды. Алар Кыргызстандын Жашылдар партиясы, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан, Улуу Журт, Социал-демократтар, Патриот, Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы, Шайлоо эркиндиги, Ишеним, Кыргызстан коммунисттер партиясы, Ынтымак, Замандаш, Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясы, Реформа, Биздин эл, Ак бата, Кыргызстан жаштар прогрессивдүү партиясы, Улутман, Кыргызстан тынчтык, Айкөл Кыргызстан, Республика, Элдик партия, Элдик бийлик, Кыргызстан социалисттик партиясы, Ата журт Кыргызстан, НДПК партиялары. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11-апрелде 28 шаарда жана 420 айылдык кеңеште болот. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрү быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө онлайн каттоодон өтүшөт. Бул тууралуу билим берүү жана эли министрлигинен билдирди. Анда быйыл ЖРТ 17 майдан 23 майга чейин өтөт. Ага мурдагы жылкы бүтүрүүчүлөр дагы катыша алат. Онлайн каттоо www.chekit testing chekit kg сайты аркылуу 26 февралдан 9 апрелге чейин жүргүзүлөт. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланышуу боюнча адиси Чынара Батракеева белгилегендей, бүтүрүүчүлөр ЖРТга окуган жери боюнча каттоого турушат. Ал эми мурдагы жылдары мектепти аяктагандар шаардык же райондук билим берүү бөлүмдөрүнөн системага кирүүгө уруксаат алышы керек. Базарда адаттагыдай эле мал көп, бирок акыркы айларда баасы кескин жогорулаган. Базардагы койлор эттүүлүгүнө жараша 14 000 сомдон 25 000 сомго чейин сатылып жатат. Бул баа өткөн жылга салыштырмалуу бир топ кымбат. Эмне үчүн дегенде азыр Өзбекстанга кетти, Тажикстанга кетти малдар экспорт болуп. Ошон үчүн Өзбекстан менен Тажикстан кетпегенде арзан болот эди, этибиз ham арзан болот эди. Мол бакканга дагы оңой эмес. Чөбү бар, жеми бар дегендей сөздөр да. Жемчөп кымбатпы? Эndi жемчөп азыр мынашындай малдарда кыймат. Анан күздө болсо арзаныраак болуп калат. Чындыгында базарда чөптүн да баасы кымбаттаган. Өткөн жылы саман жана беденин бир таңгагы 150 сомдон сатылса, азыркы тапта 250-270 сомдон болууда. Буга мал тойтунун кымбаттыгы себептешет сатуучулар. Кашек Өзбекстандарда кымбат болсо, ошол жака кирип кетип атат да, бизде көтөрүлүп кетип атат. Көчөм эле ошондой болуп атат. Баккан малды алып өтүп Өзбекстан, Тажикстандарга өтүп кетип атат да, бизде кымбаттап атат.